Электр энергияны чектен ашык сарптоо жабдууларга күч келтирип, зыянга учуратат. Жарыкты үнөмдүү пайдалануу максатында Кызылкыя шаарынын мэриясы негизги көчөлөргө күн нурунан энергия алып, жарык берген чырактарды орнотууда. Негизи эле электр энергияны үнөмдөө максатында Кызылкыя шаарынын мэринин тапшырмасына ылайык ушул Асаналиева көчөсүнүн жалпы Асаналиева көчөсүнө ушундай күн чырактарды коюп атабыз. Мунун негизги эле максаты бүгүнкү күндүн талабы электр энергиясын үнөмдөө болуп атат. Буюрса ушул көчөнү койгондон кийин шаардын башка көчөлөрүн дагы ушундай күн чырактары менен койгонго пландаштырып атабыз. Кызылкыя шаарындагы көчөлөрдөн сырткары Баткен облусундагы мамлекеттик мекеме ишканаларга да күн панелдери орнотулган. Ошондой эле электр энергияны үнөмдөө жана кайра жаралуучу энергия булактарын пайдаланууну кеңейтүү реформаларынын алкагында аймакта 5000 гектарга жакын жер трансформацияланып, инвесторлор менен бирге күн жана шамалдан электр энергия өндүрүү долбоорлору ишке ашуу алдында турат. Шамалдан энергия алуу үчүн жана күндөн панелдерди орнотуу үчүн инвесторлордун кызыгуусу Баткен облусуна артып келүүдө. Бул дагы да болсо облустун энергетикалык кризистен чыгуусуна бирден бир шарт түзүп берүүчү чоң инвестициялык кадамдар ишке ашуу алдында турат. Баткен облусунда чакан гэстерди ишке киргизүү менен аймактагы электр энергияга болгон муктаждыкты жоюу аракети да жакшы жолго коюлууда. Айтсак, Кадамжай жана Лейлек райондорунда курулган чакан гэстер ишке кирип, электр тармактар ишканасы аркылуу элге берилүүдө. Бизге кошумча электр энергияны кошуу берип, 180 киловатт кошуп берип атат. Ошону биз мына биздин маркасы 35-10дон чыккан фидерибиз бар, Кожакаев фидер деген, ошого дополнительный кубаттуулугу кошулуп, элге электр энергияны кошуп атабыз азыр ошондо. 1000 кожолукка келет ошондо. 1000 кожолукка жеткиликтүү болот. Электр энергия сапаттуу болуп жетип барат ошондо. Белгилеп өтсөк, таза жана коопсуз электр энергия булактарын колдонууну жайылтуу максатында алыскы Зардалы айылына да мамлекеттин колдоосу менен күн панелдери орнотулуп, кылымдар бою жарыксыз жашаган элге электр энергия берилген. Улан Маккамбаев, ЛТР, Баткен облусу.